Чоңуз, курткаңыз сизге аябай кандай жакшы жарашыптыр. Бүгүн бүткүл дүйнөлүк комплимент айтуу күнү. Сиз жакындарыңызга ар күнү комплимент айтып турасызбы? Айланаңыздагы адамдардан жакшы сөз угуу сизге жагымдуубу? Мына ушул суроолордун тегерегинде шаар тургундарына кайрылып көрөлү, кандай жооптор болот, алдыда бирге билебиз. Саламатсызбы? Бүгүн бүткүл дүйнөлүк комплимент айтуу күнү экен. Сиз жакындарыңызга бат-баттан баягы жакшы сөздөрүңүздү айтып, комплимент айтып турасызбы? Ооба. 3 кызым, келинчегим менен 4-төөдө. Күндө булардын жаркын күлкүсү мен үчүн бир сонун бир жакшы позитивдүү күн да. Баарыңыздар абдан жакшынакай жаркылдаган күчтүү кишилерсиңер. Жаркылдап эле жүрөлүгүлө. На позитиве баардыгы жакшы болот. Ты красивая. Спасибо. Хорошо выглядишь. Ты слишком очаровательна для этого мира. У тебя такие красивые ресницы, они затмевают всех в этом мире. Комплимент укканда кандай сезимдерге бөлөнөсүз? Жакшы. Жакшы сезим, мындай приятно становится. Анан кишиге дагы мындай киши айтып калса, анан өзүм дагы айткым келип калат. Бул мага айтып койду, значит, мен дагы айтып коюш керекмин. Жакшы болду, ошондон деп ушинтип ойлойбуз. Я верю в то, что все люди, они добрые. Я знаю, что все люди, они прекрасные. И я знаю, что все люди несут в себе что-то хорошее в этот мир. Сиз жакындарыңызга бат-баттан жакшы сөздөрүңүздү комплимент айтып турасызбы? Ар дайым эмес, учур келгенде айтып коем. Көбүнчө алыш бериш учурларында Ыраазычылык билдиресиз. ыраазычылык билдирем. Комплиментти жашообузда орто аябай чоң. Бизге мисалы айымдарга, балдарыбызга аябай керек. Ата энебизге болсо деле убагында мисалы ата энебизге ыраазычылык катары айтып калышыбыз керек. Анан убагында айта албай биз өкүнүп калабыз да көп убакытта. Ошон үчүн учурунда жакын адамдарыңызды баалап, ата энеңизди, өмүрлүк жолдошуңузду убагында эми бул биздин жөн гана жакшы сөзүбүз оозубуздан. Ага эч кандай эмеге күч колдонбой эле жакшы ичиңиздеги сезимдериңиздерди ачык айтып коюңуздар. Ардактуу телекөрөрмандар, мынакей ушундай жоопторго ээ болдук. Сиз дагы жакын адамыңызга жакшы сөзүңүздү айтып, маанайын көтөрүңүз. Ар дайым жан дүйнөңүздөрдө жаз, көңүлүңүздөрдө көктөм болсун.